Саламатсыңарбы, кыргыз тилин жандай көргөн окуучуларым. Силер менен мен Борборубуздагы номер 81 орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Айдарбекова Фарида Каленовна болмокчу. Күндүн кандай өтүшү аны башташыңа байланыштуу дейт. Күндүн башталышы күндүн падышасы. Бул жагымдуу маанай. Маанайыңар кандай балдар? Эң сонун болсо экранга карап өзүңөрдү эркин алып олтургула. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз атооштуктардын заттык мааниде колдонулушу. Анда эмесе бүгүнкү сабакта атооштуктардын заттык мааниде колдонулушун жана жөндөмү, таандык, көптүк мүчөлөр менен өзгөрүшүн билебиз. Заттык мааниде колдонулган атооштуктардын синтаксистик кызматын аныктайбыз. Көркөм сөз каражаттары аркылуу кеп маданиятына ээ болобуз. Кыймыл-аракетте заттын белгиси катарында көрсөтүүчү этиштин грамматикалык туунду формалары атооштуктар деп айтабыз. Атооштуктар заттын кыймылдык белгиси боюнча көрсөтүү, аныктоо зарылдыгынан келип чыккан. Силер өткөн сабакта этиштин татаал формаларынын бири атооштуктар тууралуу маалымат алгансыңар. Анда балдар, атооштуктарды уюштурган мүчөлөрдү эсибизге салып алуу максатында силерге төмөндөгүдөй суроо менен кайрылгым келип турат. Балдар, поезд келе жатат деп элестетели. Поездди көргөндө кандай суроо пайда болот? Албетте, ар кандай суроолор жаралышы мүмкүн. Анда суроо балдар, канча вагондуу? Чын эле балдар, биз жаныбыздан поезд өтүп кеткенче анын чиркелишкен вагондорун санап калууга жетишебиз. Анда балдар, биз атооштуктарды поезд катары элестетели. Аны уюштурган мүчөлөрүн вагондору дейле. Биздин атооштуктар деген паровозубуздун канча вагону бар? Бул суроого айрым окуучулар шар эле ар, ган, бас, оочу, а, ый, элек, максан, гыдай деп жооп берип койду болуш керек. Келгиле балдар, бирге санап көрөлү. Атооштуктун өткөн чак формасы ган, ген, гон, гөн, кан, кен, кон, көн. Формасы мурда болуп өткөн. Кыймыл-аракетти заттын белгиси катарында көрсөтөт. Ошондуктан ал атооштуктун өткөн чак формасы деп аталат. Мисалы, жаркыраган, майланышкан, үшүгөн. Атооштуктун келер чак формасы ар, ор, өр мүчөсү. Мисалы үчүн, казар, ичер, болор, көрөр. Ошондой эле бас, бес, боз, пөз, пас, пес, поз, бөз мүчөлөрү атооштуктун келер чагынын терс формасы. Мунун ичинен ба мүчөсү этиштин тангыч мүчөсү, с келер чак атооштугунун оң формасынын өзгөргөн түрү. Мисалы, жалтанбас, келбес, жүрбөс, учпас, өспөс. Атооштуктун алгачкы формасы оочу, уучу, өчү, үүчү. Кыргыз тилиндеги оочу, уучу мүчөсү татаал мүчө. О, у кошулган ча мүчөлөрүнөн куралган. Мисалы, байкоочу, алуучу, кетүүчү, жөнөөчү. Атооштуктун оочу, уучу формасы заттын белгиси катарында мурда дайыма болгон же келечекте иштелүүгө тийиш болгон кыймыл-аракетти көрсөтөт. Кийинки мүчөбүз а, ый, элек формасы. Мисалы, ачыла элек, иштеле элек. Мааниси жагынан иш жүзүнө аша элек кыймыл-аракетти заттын белгиси катарында көрсөтөт. Гыдай мүчөсү гидей, гудай, күдөй, кыдай, күдөй. Атооштуктун гыдай формасы иштелүүчүдөй болуп көрүнгөн кыймыл-аракетти билгизет. Бул мүчө тескери түрү этиштиктин уңгуга ба, па мүчөсү жалгануу аркылуу берилет. Багыдай, пагыдай. Мисалы, кайтпагыдай, бербегидей. Ишти келер чак планында баяндалгандыгына байланыштуу гыдай мүчөсүнүн ордуна грамматикалык синоним катары атооштуктун а, кошулган турган, чудай формаларын пайдаланууга болот. Мисалы үчүн, бүгүн күн жаай турган, бүгүн күн жаачудай, бүгүн күн жаагыдай.
бир эле маанини туюндурганын билдик, балдар. Ып, ип формасындагы чакчылдарга ган мүчөсү жалганган жат, тур, отур, жүр деген жардамчы этиштердин айкашуусунан учур-чактык атооштук курулат. Мисалы, жазып жаткан кыз, окуп жүргөн кыз, жазып отурган кыз, окуп турган кыз. Аган, эген формасы. Аталган форма бир нерсени иштөөгө жакын, жөндөмдүү экендигин көрсөтөт. Этиштик уңгуу аркылуу берилген кыймыл-аракет белги катарында туюндурулат. Мисалы, береген, чабаган. Мына ушундай да сөздөр бар. Бул алгачкы мүчө болуп эсептелет экен. Андан кийинки мүчөсү кылык, килик, кулук, күлүк. Кыймыл-аракетти келер чактык мааниде туюндурат. Мисалы, кылгылык, тарткылык, көргүлүк. Андан кийинки мүчөбүз, балдар, максан. Ма мүчөсүнүн морфологиялык өнүккөн түрү. Көбүнчө бол, сал этиштери менен айкалышта колдонулат. Анткурлонгон кыймыл-аракеттин атын билдирет. Мисалы үчүн, укмаксан, көрмөксөн. Балдар, биз атооштуктарды уюштурган мүчөлөрдү санадык. Айрым окуучулар варианттарында санап чыгышты болуш керек. Азаматсыңар, балдар. Балдар, биз атооштуктардын уюштурган мүчөлөрүн билип алдык. Келгиле, балдар, экрандагы сүрөттөргө карап, атооштук сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Убакыт берейин. Азаматсыңар, балдар. Силер ар кандай сүйлөмдөрдү түздүңөр. Келгиле, мисалга көңүл буруп көрөлүк. Ырырдаган ырчысы, комузун черткен комузчусу, бий бийлеген бийчилери бар экен. Балдар, бул сүйлөмдө ырырдаган, комузун черткен, бий бийлеген деген сөздөр атооштук болду. Анда, балдар, төмөнкү мисалга көңүл буралык. Көп жашаган адам билбейт, көптү көргөн адам билет. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Таптаган мүнүшкөр билет шумкарды. Чапкан чабандес билет тулпарды. Таптаган билет шумкарды, чапкан билет тулпарды. Бул сүйлөмдөрдөн эмнени байкадыңар? Биринчи сүйлөмдө зат атооч сөз кошулуп айтылды. Адам деген. Ал эми экинчи сүйлөмдө атооштук сөз анын маанисин аткарып калганын көрдүк. Демек, балдар, атооштук менен жанаша айтылган кийинки зат түшүп калып айтылат да, анын мааниси атооштуктарга өтөт. Же аныкталгычка уланган мүчө атооштукка уланып, заттык мааниде колдонулат. Биз муну атооштуктардын заттык мааниде колдонулушу деп айтабыз. Атооштуктар заттык мааниде колдонулган учурда заттанган түшүнүктү же кыймыл-аракеттин атын билдирет. Мындай учурда алар жөндөмө, таандык жана көптүк мүчөлөрү менен өзгөрөт. Көптүк мүчө менен өзгөрөт деп айттык, балдар. Байкап көрөлү. Көп жашаган деген сөзгө лар мүчөсүн уласак, көп жашагандар билишпейт, көптү көргөндөр билишет болот экен. Таптаган деген сөзгө уласак, таптагандар билишет шумкарды, чапкандар билишет тулпарды деп айтат экенбиз. Атооштуктар заттык мааниде колдонулганда, зат атооштун суроосуна жооп берип калат экен, балдар. Атооштуктун өткөн чактын ган формасындагы мисал келтирип көрөлүк. Зат атооштун суроосуна жооп берип калышы боюнча. Билбеген уу ичет. Эмне кылат? Ичет, баяндооч болот. Кыргыз тилинде биринчи баяндоошту таап алып туруп, андан кийин ээсин табабыз. Ким ичет? Билбеген ээнин милдетин аткарып калды, балдар. Андан кийинки мисалда чегирткеден корккон эгин экпейт. Ким экпейт? Корккон деген атооштук да ээнин милдетин аткарды. Кийинки сүйлөмдү талдап көрөлүк, балдар. Сүйбөгөнгө сүйкөнбө. Эмне кылба? Сүйкөнбө. Кимге сүйкөнбө? Сүйбөгөнгө. Толуктооч болот, балдар. Бербегенди берип уялт. Кимди берип уялт? Бербегенди толуктооштун милдетин аткарды.
Эми балдар, атооштуктун келер чак формасына мисал келтирелик. Көрбөс төөнү да көрбөйт. Өсөр элин сыйлайт, өспөс өзүн сыйлайт. Ким? Көрбөс, өсөр, өспөс. Болду балдар. Берерге бешимде кымыз, бербеске эртең менен саамал. Кимге? Бербеске. Толуктооштун милдетин аткарды. Кимге? Берерге. Бул дагы толуктооч болду балдар. Атооштуктун оочу мүчөсүнө мисал келтирелик балдар. Алуучуга алтоо аз, берүүчүгө бешөө көп. Бул жерде алуучуга берүүчүгө деген атооштук толуктооштун милдетин аткарат. Кимге көп, кимге аз деген суроого жооп берет балдар. Андан кийинки мисалга көңүл буралык. Алыска кетүүчүлөр автобекетке чогулушту. Кимдер чогулушту? Алыска кетүүчүлөр. Бул ийнин милдетин аткарып калды. Окуу китебибизге көңүлүбүздү буралык балдар. 147 көнүгүн аткарып көрөлүк. Окуп чыгып, заттык маанидеги атооштуктарды тапкыла. Түшүп калган аныкталгычын тапкыла. Балдар, биз Т схемасы менен аткаралык. Биринчи, заттык маанидеги атооштуктарды таап алалы. Биринчи сүйлөмдү карагыла балдар. Ким билет? Эгиндин жайын эккен билет. Арабанын жайын чеккен билет. Бул атооштук заттык маанидеги сөз болуп, зат атооштун суроосуна жооп берип атат. Экинчи сүйлөмдө кимди жумушаганча? Тил албасты жумушаганча. Үчүнчү сүйлөмдө кимге көрүнөт? Коркконго кош көрүнөт. Ким сүйлөйт? Төртүнчү сүйлөмдө сүйлөөчү, угуучу деген атооштуктар жооп берип атат. Бешинчи сүйлөмдө эмнени үйрөтөт? Мектеп үйрөтпөгөндү. Кана балдар, түшүп калган аныкталгычын таап жазалык. Ким билет? Адам билет болуп калды. Кимди жумушаганча? Тил албас адамды жумушаганча болуп калды балдар. Кимге көрүнөт? Корккон адамга болуп калды. Ким сүйлөйт? Сүйлөөчү адам, угуучу адам болуп калды. Эмнени үйрөтөт? Мектеп үйрөтпөгөн билимди үйрөтөт болуп калды, балдар. Бул көнүгүүнү мына ушундай аткарабыз. Эми балдар, кийинки көнүгүүнү аткарып көрөлүк. Сүйлөмдөрдү окуп чыгып, жөндөмө, көптүк, мүчөлөр менен уланып турган атооштуктарды тапкыла. Алардын кандай суроолорго жооп берип турганын аныктагыла. Азаматсыңар балдар. Жөндөмө, таандык, көптүк мүчөлөр уланган атооштуктарды туура таптыңар. Анда кийинки тапшырманы аткарабыз балдар. Макалдарды толуктоо тапшырмасы. Көп чекиттин ордуна атооштук сөздөр менен толуктайбыз. Көп чекит бала атасынын сакалы менен ойнойт. Көп чекит сөз, сызыкча белгиси, көп чекит ок. Кандай макал бар эле балдар? Толуктайбыз. Эки тоонун чөбүн көп чекит эчки ачка калат. Кийинки макалга көңүл бургула балдар. Акыл көп чекит тон, билим көп чекит кен. Кандай атооштук сөз колдонобуз? Көп чекит жеңени үй, көп чекит көрөрмүн.
көп чекит, текени суу, көп чекит, көрөрмүн. Бул макалды угуп эле жүрөбүз балдар. Табабыз. Уккандан көп чекит, дагы көп чекит, көп, көргөндөн көп чекит, көп. Кана балдар, таптыкпы бул макалдарды? Ыйлар бала атасынын сакалы менен ойнойт. Экинчи макалыбыз айтылган сөз, атылган оқ. Атылган деген атооштукту таптык. Үчүнчү макалыбыз эки тоонун чөбүн эңсеген эчкач кагылат. Эңсеген деген атооштукту койдук. Акыл тозбогон тон. Билим түгөнбөгөн кен. Тозбогон, түгөнбөгөн деген сөздү койдук. Шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөрмүн. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөрмүн. Шакылдаган, анан чечкенде. Бакылдаган, кечкенде деген атооштуктарды койдук. Уккандан уга элегин көп, көргөндөн көрө элегин көп. Көп чекиттин катар кеткенинин себеби балдар, уга элегиң, көрө элегиң деген атооштукту колдонобуз. Анда балдар, атооштуктар сүйлөм ичинде заттык мааниде колдонулуп, төмөндөгүдөй синтаксистик милдет аткарат экен. Сүйлөм мүчөлөрүнөн толуктооч, бышыктооч деп турат балдар. Анда эге мисал келтирсек, жүгүргөн албайт, буйруган алат. Ким албайт? Ким алат? Жүгүргөн, буйруган деген сөз ээси болот экен. Баруучулар жөнөп жатышты. Кимдер жөнөп жатышты? Баруучулар ээ болду. Бара электер келишти. Кимдер келишти? Бара электер. Татаал ээ болду. Толуктооштун милдетин аткарганга мисалдарды келтирелик. Бөлүнгөндү бөрү жер, айрылганды аюу жер. Кимди жер? Бөлүнгөндү, айрылганды. Толуктоош болду балдар. Шаарга баруучуларга жолуктук. Кимдерге жолуктук? Шаарга баруучуларга. Толуктооштун милдетин аткарды. Эми бышыктооштук милдетти аткарганын байкап көрөлүк. Эккенден эрикпе, баштагандан зерикпе. Эмнеден эрикпе? Эмнеден зерикпе? Эккенден, баштагандан. Бул бышыктооч болду балдар. Балдар, эми атооштукту талдоонун планын менен таанышып алгыла. Силер зат атооч, тактооч сөз түркүмдөрүн өткөндө дагы ал сөз түркүмдөр кандай талданарын билесиңер. Демек, бул атооштук дагы талданат экен. Биринчи, этиштин өзгөчө түрү катары аныктоо, жалпы мааниси. Экинчи, морфологиялык белгилери. Морфологиялык белгилерине кайсылар кирет? Баштапкы формасы. Экинчи, туруктуу белгилери. Жөнөкөйбү, татаалбы, тубасабы, туундубу? Кайсы мамиледе турат? Кайсыл чакта турат? Аныкташыбыз керек. Үчүнчү, туруксуз белгилери. Ага кайсылар кирет? Заттык мааниде колдонулушу, жөндөмө, таандык, сан категорияларын мүчөлөрү менен өзгөрүшүн аныкташыбыз керек. Үчүнчү, синтаксистик кызматын билебиз. Балдар, анда сүйлөм талдап көрөлүк биз. Лапылдаган аптаптан жан калкалар арга жок деген сүйлөмдү талдайлык. Лапылдаган атооштук кандай аптаптан? Лапылдаган аптаптан заттын кыймыл аракеттик белгисин билдирди. Баштапкы формасы лапылдаган атооштуктун ган мүчөсү менен жасалды. Туруктуу белгилери жөнөкөй атооштук, туунду атооштук. Лап уңгусу мүчөлөрү ыл, да, ган. Негизги мамиледе турат, өткөн чактык мааниде. Сүйлөмдө аныктооштук милдет аткарат. Андан кийинки аныктоочу сөзүбүз калкалар. Атооштук кайсы арга? Калкалар арга заттын кыймыл аракеттик
белгисин билдирди. Баштапкы формасы калкалар атооштуктун ар мүчөсү менен түзүлдү. Туруктуу белгилери жөнөкөй атооштук, туунду, уңгусу калка, мүчөлөрү ла, анан ар мүчөсү. Атооштук негизги мамиледе турат. Арсар келер чакта сүйлөмдүн аныктоочунун милдетин аткарды. Балдар, өз алдынча иштөө тапшырмасы берилип жатат. Ал, бер, кел, кет, бар деген этиш сөздөргө атооштуктарды жасоочу мүчөлөрдү улап, таблицаны толтурабыз. Үлгү катары биринчи сапты пайдалансаңар болот. Толтуруп бүткөндөн кийин балдар, сабак берген мугалимдериңерге текшерткиле. Уюлдук телефонуңар менен сүрөткө тартып алсаңар болот. Бүгүнкү сабакта балдар, биз эмнелерге ээ болдук? Атооштуктардын заттык мааниде колдонулушун, жөндөмү, таандык, көптүк мүчөлөр менен өзгөрүшүн билдиңер. Атооштуктардын ээлик, толуктооштук, бышыктооштук милдет аткарарын аныктадыңар. Көркөм сөз каражаттары аркылуу кеп маданиятына ээ болдуңар. Алган билимиңер өзүңөргө жугумдуу болуп, келечегиңер кең болсун. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман эсен болгула.